Улуу аксакал менен энеге жай намаз белекке берип, Камчыбек Ташиев умрадагы кыргыздарга сый тамак уюштурду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев умра сапарында жүргөн кыргыздарга сый тамак уюштурду. Анда эң улуу аксакал менен энеге жай намаз белек кылды. Эске салсак, Камчыбек Ташиев баштаган бир нече кыргыз чиновниктери умра сапарында жүрөт. Жүргөн мына балдардын бардыгына өмүр сыңарга бараке берсин. Амин. Не тилесиңер тилек максатыңарды Алла Таала берсин. Кудая умрага келгендерди ушунчалык сыйлап атасыңар. Алла Таала силерди коштоп сыйлаган. Кудая ар дайым жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Өзүңөр ар дайым өтүмдүү болсун. Кудая кармаган туткандарыңарга бараке тайып, өзүңөргө ийгилик берсин. Жол жүргөндө жолуңар Кудая шыдыр болсун, жолдошуңар кызыр болсун. Түрдүү кырсык фалакаттан сактасын, күн бала түн бала. Рамзан Кадыровдун 20 жаштагы уулу вице-премьер болуп тайындалды. Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыров 20 жаштагы уулу Ахмат Кадыровду вице-премьердин милдетин аткаруучу кылып тайындалды. Ал дене тарбия жана спорт министри кызматында сактап калды. Ошондой эле өкмөт төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу болуп, улуттук саясат, тышкы байланыштар, басма сөз жана маалымат министри Ахмет Дудаев тайындалды. Рамзан Кадыров тайындалгандар тажрыйбалуу, жогорку жоопкерчиликке ээ экенин белгиледи. Айдоочуларга эскертүү: чүйдө тумандан жол көрүнбөй жатат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Чүй облусунун аймагында туман түшүүдө. Буга байланыштуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларга жол эрежелерин так сактоону эскертти. Унаалар ортосундагы аралыкты кармоого, ылдамдык ташырбоого, жолго чыгаарда унаалардын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууга чакырышты. Кысыя Калкабылова апасын тамашага салып элди күлдүрдү. Бул видеону ал өз баракчасына жүктөп, кезектеги тамашаларынын бири катары элге сунуштаган. Көрөрмандар жылуу комментарийлерди калтырышууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Таним. Алло? Саламатчы? Койчу, ем болай. Кой балам, 35 жаштагы балдар менен таанышкан эмесмин, мен киреген чоң аялмын. Мен газетага менин номерим жазылып турбу. Yok. Газетага номерим жазылып. Эме баламен Громкий автобус не дадут. Громкий. Эме атын ким сен өзү? Каглай, мен килейген аялмын, антип
Ким жазып тұр? Мен номерім ушуға еметіп атасыңдар. Ошол номер жазып койчу. Я қой, андай. Қой, уят болып мен киреген аялмын, мен номерімді бирөө жазып қойса керек та. Танышы бурчуна жазыпсыз сиз 35 жашта балдар менен элестет 35 жашта балдар менен таныша. Мен моған милицияға берем деп коркутамасызчы. Алло? Алло? Саламатчылык? Сиздин номериңизди газетадан таанышуу чырайлуу жигиттерден ташап кетиптир. Каглайын, чоң жигит, сен кандай немесиң? Жана алдыңда да чалган сенсиңби же башкабы? Менден килеген аялмын, чоң эле аялмын мен. Кызык сорго эмне чалып атасыңар? Газетадан алдык да эжеке. Сайкал момен сүйлөшчү Мен мен. niye suçluyorsunuz? Tanışam da özünüz беросуз. Өзүңүз suçluyorsunuz. Ана мен не танышам дейт элем, жүнсүң го? Сен не жүндү менен танышам деп бер. Ай бала, милицияга берем айтып кой. Эмне? Сизби? Сайкал, мен билбейм да мен буларды. Кантип билбейсиз? Эме, чоң жигит. Мен азыр кайсы газета? номерімді милицияға берем айтып қой. Не чоң аялдар кантип тийишип атасыңар? Газетага мен неге берет элем, ами? Өткөндө могу Рамилчик мону кармап жүргөн бирдеке кылып связка тийсе керек да. Жок, ал жерге апа Рамил мен таанышам, юбилей урмаксатында деп жаза албайт. Бул жөн эле сториска киришишмек. Эме кайсы газетада жүрөт? Эмнеде жүрөт ал? Суперинфо таанышуу курсу деген. Каглай, мен суперинфону окуй калганыма канча суперинфо дегенди билбейм. Макулдап койсуң деген. Милицияга берем айтып кой мону номерин. Дебелебиз бул жерде пранк болчу. Ciddisin bey, öldürüyorsun beni. Sen işlemin de, prankın ne kadar ciddi.